мынакей тиги бул накта эме искранын башы да сай тарабы птицефабрика. Мынакей бүт бары забор мынакей. Мынакей тегерете забор мынакей. Казыр тиги токтоп туруп, казыр сизге бүт тартып берем азыр. Данный момент мына еще жетелекпиз, мына жакындап калды Кудай буйрса. Ушунун баары эме Кытайга 50 жылга өтүп кеткен да. Уже быйылкы жыл менен 12 жылы өтүп кеттир булардыкы. Баада мен 2 жыл мурун келгенде ошондо 11 жыл болчу. Быйылкы менен 12 жыл. Казыр түшүп туруп дагы досконально бүт тартып берем. Площадь большая, аябай. Мынакей Кытайдын надписи да. Биздин бул өзүбүздүн кыргыздар алып иштетсе эмне болбойбу дейм да. Канча адам иштемек ушул жактачы. Ичинде, между прочим, площадьтары мына карагылачы. Тет жактан бери алынган. Карагылачы канча адам иштечү ушул жактачы. Мынакей. Мына сторожу чыкты, эми сторожу киргизбейт го. Казыр. Анан ушуну мынакей Кудай буйрса азыр бул сторожуна кирип көрөйүн. Маалымат алыпчы. Саламатсызбы? Байке, бул жерди кичине мындай сүрөткө тартып алсам болобу? Мына бул жерде эле, бул эшиктин алдынан эле. Потому что тиги казыр ким иштеп атат? Иштеп атышабы птицефабрикалар? Иштегенде жок, тоок бар. Бирөөндө эле тоок барбы? Силер Кочкордон келемин дедиңер беле? Нарынданбы? Эме. Анан кийин эме, байке казыр канча киши бар? Иштеген жумушкар үчтөп. Ошо тиги казыр жаңы эле ким чыгып кетти? Кимиси кетти? Жумушчу. Байке ошондо буяктачы, например, мына тетигинде баары эле иштечи да мурунчу. Туурабы? Казыр ушу иштеткен болгону 3 эле Кытай иштеп атат, болгон. Силер ичине кирип көрдүңүз беле өзүңөр? Негизи мен 2 жыл мурун келгенде Кочкорлук байке иштечи да, сиз эме 15 күндөн алмашчы. Анан кийин силер ошон менен смендешпесизби? Эмне ал байке бошонуп кетти беле. Ошо байке тиги мына боякта деген мына ушунучу Кытайлар анда ошондо мен келгенде айтканда 50 жылга алдык. Анан кийин ушуну биз деген тиги эметип атабыз депчи. 50 жылга договор менен алдык деп. Анан бирок кимден десем айткан жок. Бул машина сиздикиби? Жок. Кимдики? Казыр мына болгондо карагылачы кандай площадь, канча деген адамдар иштечи ушул жакта. Ушу площадьта мына казыр болгон 3 эле Кытай ээлеп атат да. Болгону эле. Карагылачы кандай площадь. Ушунун баары при Бакиевдин учурунда болчу бул. Бакиевдин учурунда кана өтүп кетти.
мына азыр байке мына кичине маалымат берип коюңузчу кап кетпесеңер. Вот, например, силер канча болду келгениңерге биякачы? Жаңы эле келдиңиз, э? Анан кийин силердин напарнигиңер бар да, э? Анан байке булар деген ошо азыр, например, азыр чыгып кеткен Кытайда, э? Кытай балабы? Кыргызбы? Потому что ошол жактан чыгып кетти да. А азыр биякта канча адам бар? Биякта 70-70 10 чакты киши бар. Мындай алар аттарын билбейсиңер да, э? Ошо боякта деген карагылачы, канча кишилер иштемек, анан кийин ушу колтогон площадьтарда 3 эле Кытай ээлеп, ушу мына бакандай тиги мен 2 жыл мурун келгем. Ушу кандай тоокторду выращивать эткен бизге вообще айтпайт. Бизге маалыматты бербейт да.